Салам барыңыздарга, Чикаго шаарынан кайрадан салам айтам. Рамазан айында бир аз тыныгуу жасадык. Эми болсо кайрадан буюрса Америка тууралуу маалыматтарды сиздерге жеткирүүнү улантабыз. Бул жактагы кыргыз мекендештер, алардын жаңылыктары, ийгиликтери, мүмкүн арыз муңу, жаңы көз карашы, эгер бир ишкерлик кылса, анын ыкмалары колдонгон. Мына ошолорду сиздерге жеткирүү эч кандай бир зыян алып келбейт болуш керек. Бул бир гана Кыргызстандын биздин мекендештердин өнүгүүсү үчүн болгон далалат. Демек сиз каттал элек болсоңуз катталыңыз, анткени сиз эч кандай убакыт, акча коротпостон туруп дүйнө тааныганга бул чоң мүмкүнчүлүк. Колуңузда телефонуңузду аласыз дагы, ошол Гүлайым Мурзаева деп издеп кирип, кайсыл тема болбосун издеп таап маалымат алсаңыз болот. Азыр мен бул жерде бир сонун жерде олтурам. Биздин үйдүн эле айланасында, жака беринде. Менин жанымда мына көлмө, фонтан деп коелу. Бул жерде ошо өрдөктөр сүзүп жүрөт. Бул жерде ошо бир канча фонтан катар-катар жайгашкан. Анан ары өткөндө да, бери өткөндө да ошол өрдөктөр эч качан үзүлбөйт. Ар дайым ошо же сүзүп жүргөн болот, же четинде оттоп, дем алып жаткан болгон сөзсүз түрдө көрөсүң да. Анан бул нерсе аябагандай жагымдуу. Бул жакта ошол жаныбарларга, анан жаратылышка болгон камкордук, ушунчалык бир аяр мамиле суктандырат. Сөзсүз түрдө суктанасың. Анан суктанып эле койбостон, ушул нерсе бизде дагы болсо деп кыялданасың да. Ушунчалык бир маданияттын жогору тепкичине биз дагы жетсек депчи. Буюрса бул нерсе дагы болот. Бул нерсени жасаш үчүн ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен бүгүн сиздерге эмнени көрсөткүм келип атат? Ушул учурга чейин сиздер көргөн ар бир программанын артындагы ополтоодой түшүк. Мисалы, ар бир видеону көргөндө сиздер сөзсүз түрдө бир сын көз караш болот. Себеби биз жакшы нерсени издегенде мурда айрыкча кыргыздар жаман нерсени, жаман маалыматты көрөбүз. И бир жакшы видеону көрсөк дагы ошонун жаман тарабын сөзсүз түрдө издейбиз, негатив издейбиз. Бул жасалган программаларды артындагы түшүк албетте сиздерге белгисиз. Эгерде менин тармагымда иштеген кандайдыр бир кесиптештерим болсо, мүмкүн сөзсүз түрдө сезет, билет болуш керек. Ал эми ушул программанын артында оператор, монтажер, режиссер, анан сценарист, ошол эле учурда организатор, айтор көп адамдын орду бар. И ошол көп адамдын ордун бир эле адам аткарып, жана ошончолук деңгээлдеги профессионалдуу программа жасалганы бул дагы чоң жетишкендик деп кичине мактана кетейин. Бүгүн съемка кылып жүрөбүз, достор. Кино тартып атабыз. Жакындай Мурзаева деген Ал эми мен азыр сиздерге ошол кадр артындагы кызыктуу окуяларга көңүлүңүздөрдү бурмакмын. Бир жыргап, мүмкүн муңайып, айтор кадр артындагы кызыктуу окуялардан кабардар болуңуз. Канча жаштасыз? Жашым 30-да. Кубанычтамын. Сиз бошсуз. Кыргызстанда аябагандай жакшы кадрлар бар бүгүнкү күндө, бирок Кыргызстандын деңгээлинен сырт жака чыга албай жаткандар бар. Мүмкүн жолун билбейт, мүмкүн кандайдыр бир нерсе тоскоолдук болуп атат. Мына ошол кадрларга биз мындан кийин мүмкүн болушунча жол ачканга аракет кылабыз. Колдон келишинче Кыргызстандын чет жагына чыгып, Кыргызстанда отуруп эле чет жактагы проектлер менен иштеп, мүмкүн Американын проектлерин алып туруп, Кыргызстанда отуруп иштеп, акча табуу мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөбүз. Азыр болсо менин маектеше турган каарманым дагы мына ушул жаатта жакшы маалыматтарды берет деген ойдобуз. Буюрса биз Кыргызстан үчүн кызмат кылабыз. Кайсыл жерде болбосун, достор, мына ошол максатта бул жака келген болсок, ошол максатта иштейбиз, достор. Эмесе ушул каналга катталыңыздар, ушул каналдан бардык жакшы жаңылыктарды күтүңүздөр. Биз Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн колдон келген бардык мүмкүнчүлүктү чыгарбаганга аракет кылабыз.
Açılбай эле койду го, өлдү го били. Açılбай эле койду го, açılбай эле койду го. Açılbay эле койду го, өлдү го били. Siz мындай келе бериңиз байке, кичине экөөбүз мындай кыргыздан тартылып сүйлөшө беребиз. Окей. Так. Болду. Bir kişi bul жака, bir kişi bul жака. Background son kesеңиз, сен жака туруп элесиз. Siz карасаңыз камерага. Кадрдан. Айтайын дегеним ортодогу турат го. Палка ошонун эки жагына туруп мен мындай алсам, бир аз мындайчы. Же мага бир нерсени сүрөт чыксам да болот. Анткени мындай карасаңыз, мындай болгондо River'da көрүнөт экен. Же мындай алайынбы? Бирок ушундай алсаңыз деле болот. Биз бер жакты караганда бетибиз көлөкө болуп калат. Биз ошо айнек жакты карасак, аябай жакшы. Сиз ошончо мына жерден тартышыңыз керек байке. Или мына жерден тартышыңыз керек байке. Тигиз аян эмес чыгып калат да, кандай? Кайсы? Мына мына жактан тарсаңыз болот. Мына жерден тарсаңыз болот. Биз мына менин ордумдан тартасыз. Биз мына жерде турабыз. Байке мына жерде турат, мен бул жерде турам. Болот бекет? Мына жака келиңиз. Ошондо экөөбүз сүйлөшүп эле кирип кеткенбиз. Сүйлөшүп эле кирип кетебиз. Мен сүйлөйүн. Жүрүңүз, азыр жөн эле бириз киребиз. Мен сизди сүйлөтөм да, Хорошо. Переживать этпеңиз. Сиз өз басыңыз. Сиз эшикти ачыңыз, мен кирейин. Ушул трактордун бири. Биз коштошуп койдук. Азыр бул байке да бир нерсени айтып калды эле. Неме жөнүндө? Компания жөнүндө. Биз бүткөндөн кийин анан айтып атат да, бул өзү мындай да, бул деген өзү мындай да деп Сүйлөгүз келип кетти. Ошону кайра айтып тура алайын деп атам. Узак жолго жөнөдүм. Ак жол каалап туруңуздар. Бул жолдуу түрдө кайсыл жака жөнөгөндө мүмкүн байкадыңыздар болуш керек. Эгерде сиз Американы таанып билгиңиз келсе, кандай десем, Америкага келүүгө сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, сиз мына ушул каналга катталыңыз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, өзүңүздүн кайсыл темада дагы көргүңүз келет, эмнени билгиңиз келет, ошолорду жазыңыз. Биз эркинбиз. Ушул канал аркылуу Туура эмес маселе болуп калса, пикир келишпестик болуп калса, дароо эле тарына калышат да. Неге ушул сөздөрүңүз үчүн айтпайсыз? Дайым ошондой да, съемка бүткөндө анан уже мына расслабить этип, мынтип калышат да. Азыр эми эмне кылалы? Болду болуш керек. Болдуш керек. Азыр эми эмне кылалы дегенде сиз кофе ичели деп айтышыңыз керек. Хорошо. Биз съемка үчүн Хорошо, конечно, кофе. Мен ошол башкадан сурайбыз. Сак саламатта болголу. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча сиздер дагы аман болуңуздар. Гүлайым Мурзаева каналына катталыңыздар жана Америкадагы бардык кызыктуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар. Аяктап койдук. Болду да.